Assalamu алейкум, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү сөз ошо эр жүрөк, арстан жүрөк, мындай бүркүттөр жөнүндө, көкжалдар жөнүндө болмокчу, ошо Баткен эли жөнүндөчү. Эми кандай десем, мына биз барып келдик. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, аман эсен барып келдик. Ошо Баткен эли жөнүндө айта кетмекчимин. Андай элди, андай духовистий элди мен көрө элекмин да. Көрсө Баткен эли мындай мактан өрбөйт экен да. Ошон үчүн биз билбейт экенбиз да. Ошол жерде жашап, ошончонун баарын көрүп, ошол жерге ысык сууна чыдап жүргөн элге мына терең таазим да. Биз айтып өткөнбүз, биз бияктагылар жүргөндөр мактанып өткөнбүз, о мен жактагылар мондай жашайт, мындай тигиндей депчи. Бирок аякта жашагандар действительно мындай духовистий экен да, мындай айткандачы. Баа бериш керек чындапчы. Биз Баткен элине дух берип барып, биз Баткен эли наоборот бизге дух берип койду да, мындай айтканда, местиларчы. Бизде мына митингке чыгып эле, мен митингде жүргөм, тигүү деп мактанып жүрөбүз. Аякта согушта жүрөт. Тажикстан 2 жыл ошол жакта даярданып, 2 жыл даярданып, ушу набекке, залет демеге, налеткочу 2 жыл даярданып, ошол жерде мындай айтканда, жана арка, максат айылы деген кичинекей эле айылдар, ошол жерде чоң килтейген мына шаар бар, 2-чи павеличине көрөт, Душанбе деген Куржан. Ошол жерде мына кичинекей эле айылдар бар, ошо айылдын тургундары эле ошол жерге бой берип койду ошолоргочу. Канча бир солдаттын башын жейбирди мындай айтканда. Эл эле карапайым эл эле мындай айткандачы, армия киргишкен жок. Эл эле ошол жерде кетмен күрөөгүн көтөрүп алып эле ошол жерде ошолорго бой берип койду мындай айтканда. Ошого сүйүнүп атышат тигилерчи, мына Кыргызстанга кирип келдик тигүү депчи. Эми ошо элди мындай ойлонуп кое бергиле да, башка мына региондордо мына могу жерде 7 областтан чогулган жигиттер отурабыз. Бирок аларга действительно баа беришибиз керек экен да, мындай чыныгы эр жүрөк көкжалдар ошол жакта жашайт экен мындай. Аялынан баштап алар мына бизде мындай да. Дүйнөгө кирип кеткенбиз, машина чийип алсак эле мындай переживать этет. Алар мындай үйүн, машинасы үйүн өрттөнүп кетип, уйларын айдап кетсе деле мындай садака кылып болот экен мындай жүрөгүнөнчү. Мындай эле чечим чыгарып болот экен. Мен андайды мындай биринчи жолу көрүшүм. Намазын окушат экен. Көп 80% Кыргызстанда алымдар ошо Баткенден болуш керек. Намазын окуйт, жумушун кылат, үйлөрүн көрсөң, үйлөрү бар, огородторун көрсөң, огородтор эми биздикиндей чөзүп, жүдөп кеткен эмес. Мына аккуратный, бүт баары терилген, бактар мындай как будто уровень менен тиккендей да. Бизде андай эмес. Мына чыныгы тың адам, чыныгы тың мындай эр жүрөктөр көрсө Баткендиктер, ошолордон биз үлгү алышыбыз керек экен. Намазын окушат, мына кыздары кечөөгө 5тен кийин чыкпайт экен, эркектер намаз окуйт экен, намаз окуганда да бекем окуйт экен. Анан бизде мындай го, мен үйүмөн көчүшүм керек өйдө жакты көрсө. Эмнеге дегенде, биякта мына түтүн дейбиз го. Аларда согуш болуп атса да көчпөйт экен. Анткени биз мен көчүп кетсем, бул жер башка бир мамлекетке өтүп кетет деп көчпөйт экен. Ошолордун духун ойлоп койгула. Мына биз өзүбүз деле айтып берели. Мына биз командабыз менен бардык, мына барып түндө мына ошо головнойдо мына эң горячий бой болот деп атканда мына бардык да, ошо түндө барып бой болот, мына бүт эме кужа эме варуха кирген атат, мына варуха мына тепселеп атат дегенде түндө өтүп ошо местилер айтып атканда эле мына жигиттер эгер мондай эметсеңер чуркасаңар, зигзаг чурка, анан асманды карагыла, асмандан кызыл болуп күйүп келет дегендер ошол жерден көбүн ошо Жо окуя айтып бергенмин деп карасаң да. Окуя айтып бергенмин, башка повод бербейт калат. Мына жөнөкөй айтып берип койгондой. Келчи. Эки бала менен уруша кетип. Экөө урушкандай эле айтып берип коет экен. Мындайчы биз үчүн эки бала урушуп кеткенде эле айтып берет экен. Мындайчы акта болбосо мындай бир эле тура эмес болсо болду, өлүм. Бирок ошону жөнүнө айтып берип, ошого биз мындай баа бердик. Мындай эки бала менен калпсыздар кетип, уруша кетебиз го, ошондой экен. Кээ бирөө мынча суу көтөрүп барат, тиякта согушуп калса керек. Азыр суум тыштай калайын, азыр барып мушташам дегендей. Аялдар экен, духун аны барып көрүш керек да, 1000 жолу сүйлөгөндөн бир жолу көргөн. Мына Бишкектен, Кыргыз эли ошо биргеле. Бишкектен мына бардык, мына Бишкектен барганда, Бишкектен барыш, чечим чыгарыш бул уже эле бир эрдик да. Баткенге барып, Баткенден постко чейин барыш бул башкача эрдик. Посттон даш өтүш, мына сөз эсин табат дейт. Көп эле мына Баткендиктер өздөрү деле билет экен, келип эле Баткен немеге келип, аякта Новиковдор деле жүрдү центрдечи. Новиков тиги постко чейин келип, сүрөткө түшүп алып акырын жылып кетип атты дейт мындайчы. Тияка барып жана местилер айтканда, Кудайга ишенбеген атеисттер Кудай деп жүрөт. Ошону силер элестетип койгула, кандай мында духовистий адамдар жашайт ал жактачы. Анан ал жакта жана местилер үстүңөрдөн мына кызыл учуп келсе, бул гранатамен учуп келсе, таркы бергиле, өсчөмө тоону көздөй чуркагыла. Ал мына Кыргызстан жак дегенде эле уже сен токтойт экенсиң, бүт жашооңду мына көз алдыңан өтүп кетет экен, мына дүйнөңдү унутуп коет экенсиң, мына машина сашына эчтеке кереги жок болуп калат экен. Эми алардын кандай мындай духуна баа бериш керек да. Анан могу сценаристтерге, кино тарткандарга, клип тарткандарга, анан блогерлерге кайрылып кетмекмин мындай. Баткендиктер постоянно бир башкача, бир мындай, билбейм, башкача эле худулдар көрсөтө бересиңер да. Баткендиктерге биз мондай бир дамы тырмагына татуу айткенбиз, эркекче айткандачы мындай. Мойнубузга алышыбыз керек.
ошо эл мындай духовенство ошо жерде турат, ошо жерде жашап атат. Анан биз бир митингтерге барып көкүрөк чагабыз, мондай должность берип кой мага, мен тигүү мен митингде болгом депчи. Мына согуштан бир да кынк кетпей 30 жылдан бери жашап келатат. Алар билет экен согуш болот экен, бирок ошо жерде жашайт экен. Бала чакасы менен алып кетип калса болот эле. Кой биз башка жакка эле жашайбыз деп. Бирок аны кылбай, бул ата бабаларыбыздын жерибиз дейт. Мен Мухаммед деген бир бала менен тааныштым, 23 жашта экен. Жүзү нур, намаз окуп, оразосун кармап атыптыр. Ошо ал айтат, мен дейт, бияктан бизге кетип калышка намыс жол бербейт дейт. 23 жашта ал ошо мага айтып атат. Биз намыс бербейт дейт, кулуңдулук болот экен, намысыбыз жол бербейт дейт. Биз апаларыбызды, аялдарыбызды араң чыгарабыз дейт, бар эвакуация кылалы деп. Анан жана түндө аркадан машиналар өтүп атты го, тоону көстө. Алар качкан жок. Алар бала чакасын коюп, бар аман эсен тиякта туруп тургула, биз азыр келебиз деп эркектери ушундай настрой менен жүрдү. Ошон үчүн баткендиктердин айтып атам мен. Бир эме калып калганда, бир кандай десем, Турамес ой эмелер, кинематографтар тигулар Турамес ойдо стереотип деп коет, стереотип. Андай эмес, стереотипке эметпейли, постоянно биримдикте бололу туугандар. Мындан нары мен айта кетмекчимин, трайбализмди жоготолу. Ошо хейте, үйдө жатып айтып коюш кыйын. Үйдө жатып айтып кое берет экенсиң мындай, мондай жеңил, бирок кошакта жүргөн аберсилер кошумча айта келчи кейтерлер. Силерди балбом жоготобуз. Айтып коюн, биз жоготубуз, Алла жоготот. Силер бузуп атасыңар мамлекетке чабыштырып. Эркекче айтып атам мен силергечи. Бир сүрөтүңөргө кирсем, эчтегеңер жок. Оозуңарды чоюп отурасыңар. Анан көрө албастыктар, кыргыз элим көрө албастыкты тыялы. Биригели. Анан биз тиги мушташта жүрсөк, барып мушташып салдык, талкап салдык деген эмес, барып өзүм ала калып сураша элекандай. Барып ошол жерде жүрсөк, биякта рабелсе кылып ийипсиңер. Ошол жакта ким себепкер ошол жака уюштурганга айтып коюн. Кармаласыңар дагы өзүңөр жооп бересиңер, кармаласаңар. Чыккынчылар силер. Силер өлгөнгө ошол жакта чыккынчылык кылдыңар силерчи. Пайдаланып силердин оюңар кресло эле экен, мындай айткандачы, мына бизге мына ачык айткан балдар менен эметебиз, бизге саясат сасыктын кереги да жок, мында ачык айткандачы. Бизге жетиштүү дагы эле. Жүрөбүз, алхамдулилlah бизге жетиштүү, Алла бизге жетиштүү. Мына ошон үчүн баткендик туугандар дайыма урматтайлы, кайсы жерге барбасын мындай сыйлайлы баткендиктердичи. Эки колдо учурашабызбы, чай беребизби, сыйлайбызбы, сыйлашыбыз керек экен. Кадырын билишибиз керек экен. Ушуга чейин кадырын билбей жүрүптүрбүз мындай. Эркекче эле айткандачы. Жана жерден гранатомет, вертолет болуп атканда да ошол жерде турушту ошо элчи. Эри жүрөк экен действительно. Самый главный кыргыз элим. Баткендик эле эмес. Бирок баткендик кыргыз элим жөнүндө сөз болуп атпайбы? Макташ керек. Анан самый главный жүрөгүбүздү дарылайлы. Болуп точкасы кыргыз элим биригели. Баары жакшы болот иншалла. Жете алабыз биримдик алга.